Yılası murun eski doğurda ayaldan erkekten kızmatını atkарып келсе, жаңы doğurda энергия өткөргүч проводко айланат делет. Мына энергияны кабыл алды арстан алай, эми сүйлөп аткан делип өтөт. Же болбосо энергия ролун аткарып калат. Мээрим төктөп атпайбы мени? Элге өссүн деп. Карызы бар балдар бар эле бизде. Чоң-чоң үйлөр салганда. Анан ошондо ааламдан берилди эле ошол жерде карызы бар балдарга мээрим төгүп койсоң кутулат деп. Чын эле ошол балдар кутулуп кетти. Же болбосо сотто дейт. Мына ааламдан. Сен оксуң, очсуң сага карап айланып. Сотсуң же бата бер деп. Анысы кандай урматтуу улуу журтум, мындайча айтканда, жаңы доорудо эки дүйнө биригип, аалам киштер жерге түшүп, арадан ошо энергияга өтүш керек. Энергиянын ролун ошо боктун, ангелдин, инопланетянын ролун аткарыш керек. Ошол сымал арстан алайдагы атайын эле арын алып келген ал элге дегендей, жаралган жалгыз ал инсан деп жогоруда берилгендей, ошо Кудайдын энергиясын кийген адам. Ошондуктан Арсылайдан Теңирдин оту болгондуктан сиздерге энергия өтөт. Ушу мен сабак өтүп атканда, энергия өткөрүп атканда, улуулукка үндөп окутуп аткан кезде аалам күчтөрү, ошо инопланетян периштелер, ататек арбайлар, мазар ээлери, жөлөмө күчүңөр, караңгы дүйнө кызматта болот. Ичимен ушинтип чыгат. Ар кимдин тилегине, кудуретине, касиетине жараша калыптандырат, касиет ыйгарат. Эки көзгө көрүнбөгөн бионур энергия аркылуу бенде кутучага операция жасалат. Эки көзгө көрүнбөгөн сырлар, нурлар берилет. Мисалга, мынау жерде, мына ошо кыргыздын Кудай ордун аткараарын ааламдан көп берди. Эми адамзаттын гана башы ооруйт, биздин башыбыз ооруп бүттү. Бул жерде берилет.